көтөрүп албайын деп. Кайрат Пырымбердиев Жаратман подкаст YouTube каналына берген маегинде эмне себептен жубайы менен эки ажырым жолго түшкөнүнө токтолгон. Анда ырчы 40 жашка жакындап, орто курактын кризисин башынан өткөрүп жаткандыктан, акыркы учурларда жубайына ачууланган аракеттери күчөп кеткендигин айткан. Андыктан аялына кол көтөрүп албайын деп, убактылуу башка үйдө жашап турууну чечкенин билдирген. Көчөдө өтүп эле элдин баары менен кичпей эле хи деп туруп анан үйгө келип алып аялыңан чыгарып аткан бир келесоого айлангым келген жок да. Талак берген жокмун. Мисалы ЗАГСка барып жанагындай эме алган жокпуз. Бирок мен ниетим жакшы. Андай алган жокпуз мисалы үчүнчү. Ошондуктан убактылуу чечим деп ойлойм да бул. Бирок мен ниетим жакшы. Арты жакшы болсун деп ойлойм. Себеп дегенде эки уулубуз бар жашынакай. Мына ушунча 11 жыл бою бири бирибизди түшүнүшүп ушундай жашап келдик.